Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Текебаев: бийлик менен кызматташууга даярмын. Бул тууралуу Атамекен партиясынын түрмөдөн чыккан лидери Өмүрбек Текебаев Эл Гезит KG сайтына берген маегинде айткан. Саясатчы азыр анын алдында биринчи кезекте соттон акталып чыгып, юридикалык жана саясий жактан реабилитация болуу иштери турганын билдирди. Жактоочулары менен ушунун үстүнөн иштеп, жеке турмушуна байланыштуу маселелер менен алек болоорун кошумчалады. Ушундан улам жакынкы айларда саясатта анча активдүү боло албасын айтып, алдыдагы пландары боюнча буларга токтолду. Юридикалык жана саясий жактан реабилитация болгондон кийин мен өлкөдөгү саясий жашоого аралашам. Мен реалдуу саясий күчтөр менен, анын ичинде бийлик менен да кызматташууга даярмын. Ал макулдашуу жана компромисске баруу. Бул татаал процесс. Эгерде маанилүү маселелер боюнча бир пикирге келе албасам, мен аны шайлоочуларыма айтам. Өкмөт, парламент жана президент эмнеден ката кетирип жатканын көрсөтөм. 29 августта Бишкектин 1-Май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс-элчи Дүйшөн Кулчотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс-министр мурдагы элчи Дүйшөн Кулчотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Кийинки соттук жараян 12 сентябрга белгиленди. Аманбай Кайыпов: контейнер мектепке каршы болчумун. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн Нарын облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов комментарий берип жатып айтты. Ал ошондой эле жаңы кызмат ордунда аткара турчу иштери боюнча суроого жооп берди. Эми контейнерди мен койгон эмесмин, билим берүү министрлиги койгон. Буга чейин ал мектеп боюнча өкмөткө, тийиштүү мекемелерге бир нече жолу сунуштарды берип келгенбиз. Ал сунуштар айрым жерден өтпөй калып жатты. Мен ал контейнерди койгондон кийин угуп калдым, каршы болчумун. Ал эми жаңы кызматта өнөр жай тармагы боюнча иштейм. Пландарым бар. Колумдан келишинче бул тармакка салым кошууга аракет кылам, дейт Аманбай Кайыпов. Кайыпов берген арызын алайык 6 сентябрда өкмөттүн Нарындагы өкүлү кызматынан бошотулуп, ушул эле күнү өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Мунун алдында Кеңеш айылындагы контейнерден курулган мектеп чуусуна жана андан мурдараак чыккан Солтон Сары кениндеги жагдайларга байланыштуу анын жумуштан кетишин талап кылгандар көп болгон.